Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программабыз старт алды. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бүгүнкү биздин программабыздын ардактуу коногу ким десеңиздер, кыргыз элибизде атын кашкасындай таанымал маданияттын мыкты кызматкери, президенттин ардак грамотасынын ээси Фарида Өмүрзакова эжекебиз конокко келди эле. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Кош келипсиз. Кудайым кушубак кылсын. Жакшы келип алдыңызбы? Эң сонун. Алгач ирет элибиз менен амандашып саламдашып алыңыз. Бүтүндөй кыргыз элиме ар бир күнү майрам болсун. Кошунаң тынч, өзүң тынч дейт. Элимде, жеримде жалаң жакшылыктар болсун. Эл аман болсо, анан биз аман болобуз дегендей. Элге тынчтык каалайм. Рахмат. Жаркылдап качан болсун ошол кыргыз элибизге кызмат кылып келе жатасыз. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Чыгармачылыкта мен жаңылыгым ушул улам жаңы чыгармаларды иштөө. Кантип иштесем, ким менен иштесем, комуз менен иштесемби, эстрада менен иштесемби, дагы кандай жаңылык кыла койсом, эл күтпөгөн нерселер жасай койсомбу деген жакшы ойлор да. Өзгөчө азыр заман бап жашоодо интернет заманы болуп атпайбы? Анан кийин адамды, элдерди таң калтырыш өтө кыйын. Ооба, элди өзгөчө биздин кыргыз элин таң калтырыш кыйын. Башка чет өлкөлөр аябай таң калышат. Биздин кыргыздарды таң калтырыш кыйын аябай. Кудайга шүгүр, акырындан ушул концерттерди бердик. Быйыл буюрса ушул былтыр болуп калды. Былтыр февралдын 8-ин, декабрдын 8-инде концерт бергенбиз. Мен өзүмдүн жеке концертим бир тууган иним Батыр Өмүрзаков коштоду. Ушул өзүмдүн сүйүктүү филармония коштоду. Акмарал бийчилер ансамблынын оркестри. Кудайга шүгүр эле, ар дайым Кудай эле мен оюмдагыдай жакшы деңгээлде берип алдык, шүгүр. Эфирден буюрса кетип атат. Жандуу деген жандуу башкача. Биздин филармония мына 5-6 жылдан бери эле жандуу. 5-6 жыл эмес, андан мурун деле биздики жандуу болчу. Ага чейин деле биз өмүр бою Доор ансамбль менен ушул комуз менен дүйнөсүн кыдырып жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Францияны кыдырганбыз, Испанияны кыдырганбыз. Шүгүр. Баары жакшы. Кыргыздын өрүк комузу, кылымдын мукам добушу демекчи. Качан көрсөк сизди мынакей кыргыз кийимиңиз үстүңүздөн түшпөйт, Жүкү топуңуз башыңыздан түшпөйт, колуңуздан комузуңуз түшпөйт. Анан ушул комузду кандай болуп колуңузга алып калдыңыз? Кененирээк бир маалымат бере кетиңизчи бир. Качан болсун сизди бир көргөндө биз ошо комуз менен элестетебиз да, комуз жок элестете албайбыз. Ооба. Себеби мен жаш кезимен эле ошо 5-классыман баштап комуз кармадым да. 4-классыман десем болот. Бизде Созак районунун октябрь айында балдар музыкалык мектеп бар болчу. Мен окуп жүргөн мезгилде. Азыр эми жок болуп атат экен. Жок болуп кетти деп аябай сарсанаа болуп переживать этип өткөндө министрге дагы ушул тууралуу арызымды айттым эле. Бул эми өзүнчө тема. Ошол жерден мен балдар музыкалык мектептен 5 жыл Токтомурат Осмоналиев деген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болуп калды агайым. Агайымдан 5 жыл сабак алганмын. Ошол жерден окууну бүткөндөн кийин Бишкек шаарында ал мезгилде Фрунзе болчу, 85-89 жылдары Күреңкеевден специм кыякчы Исмаилов Текенбай деген агайдан 4 жыл кыяктан окуганмын. Кыяктын анын 13 жыл жедим. Анан кийин профессиямды алмаштыргым келди. Комуз менен эми нан тап жеп эле жүрөм го. Оштон мусфакты бүттүм. Высшее образование. Кечиресиз, ошондо сиздин биринчи специңиз кыяк экен да? Ооба, биринчи специм кыякчы, бирок кыякчы катары түштүк эли гана тааныйт. Себеби мен түштүктө Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда кыякчы катары мен 13 жыл нанын жегемин. Анан ал тууралуу так реклама деле кылбайм. Клибим деле жок. Ошол мезгилде, андай аябай реклама кылыш деле жок болчу. Жөн эле ошол ырчыларга оркестрдан ойноп берчүбүз, өмүр бою оркестрде отурам да. Оркестрдан ойноп берчүбүз, каалаган мезгилде комузумду алып, комуз менен атап. А так мен биринчи специм кыякчы. Бирок ошол шүгүр, баарына шүгүр. Сиздин кыякчы экениңизди мен бүгүн билип жатам.
көпчүлүк эле билбейт да, ал бизде эми Күрөңкеевде келген музыканттарды эле, ушу комуз үйрөнөм деп келген адамдардын баарын эле колун карайт, деңгээлин карап туруп эле, анан слуху күчтүүлөрдү кыякка бөлөт экен да өзү негизи. Анан мен комузга деп келгем да, жаш кезде, кичинекей кезимде мен Самара эжеден сабак алайын, комуз күйлөрүн үйрөнөйүн деп атайын келген болчумун. Анан мени кыякка бөлүп салышкан. Анан баланчанын кызы окуй албай кайра келиптир деп айтпасын деп, окууну таштабастан окууну бүтүрдүм ошо кыякты. Бирок биринчи курстан баштап ошо оркестрда окуп, кийин көнүп калдым. Оркестрга да келет элек да, улуу курстагыларды карап отуруп, музыканын күйлөрдү ойносо, ырларды ырдаса, ошол оркестрди карап, Кармолдо Орозовдучу көрүп аябай кызыгат электен кийин кызыгып кеттим да оркестрга. Келиңиз эжеке, колуңузда комузду кармап отурсаңыз, кыргыз элибиз дагы күтүп калды. Сизден бир жагымды чыгарма болсун. Ар дайым ушул чыгарманы мен сахнага келгенде биринчи ырдагым келет, себеби Шаңдуу 6 күнү кечинде деген чыгарма, Нуркан агайдын чыгармасы, сөзү Мар Алиев агай жазган экен. Ошол чыгарманы ырдап берейин, Шаңдуу чыгарма. Мезгили менин эсимде, анида турат сезимде, ардайым күтүп барчумун, алтынчы эле күнү кечинде, сүйөтө жанса көзүмдө, сүйүнүч турчу өзүмдө, сабактан бошоп сырдаштык, андадой 6 эле күнү кечинде, чырдашпай келип чечимге, чыгарбай сырды эч кимге, чистатталдың сөз бередиң, андадой 6 эле күнү кечинде, эртелеп барсам бешимде, экзамен бүткөн мезгилде, ашыкпа дедиң, той болот, андадой 6 эле күнү кечинде, ашыкпа дедиң, той болот, андадой 6 эле күнү кечинде, 6 эле күнү кечинде. Чоң рахмат эжеке. Жакында концерт бердиңиз. Ошол концертте кандай сезимдер болду? Өзүңүздөн концертте берем деген нерсеңизди бере алдыңызбы элиңизге? Мындай жүрөгүңүз толгон концерт болдубу сиз үчүн? Жогоруда айтып кеттим. Кудайыма шүгүр, биз ошо бир тууган иним экөөбүз ар дайым алмак-салмак концерт берип турабыз. Бир 2 жылда, 3 жылда иним берет, анан кийин мен берем, анан экөөбүз чогуу берип калабыз. Эң жакшы деңгээлде бере алдым деп ойлойм. Оюмдагыдай болду деп ойлойм. Асманга учуп кетпейм, конечно, колуман келишинче аракет кылдым. Эл баалаган эл өздөрү баалап, билип алат деп ойлойм. Шүгүр, жандуу,
ошо биздин филармониянын өзүбүздүн Акмарал бийчилер ансамблинин оркестри, биз ошол өмүр бою биз эми доор ансамбль, анан Акмарал ансамблинде иштейм да мен. Тигил жакта солист катары, а бул жакта филармонияда комузчу катары. Шүгүр концертке эл болушунча келип беришти. Жаңы улам, жаңы чыгармаларды тартуулаш үчүн биз эми мисалы үчүн 2-3 жаңы чыгарма жаралып калса, концерт бергибиз келип калат да. Анан менин агайым Улук Мырзаполотов агайдын айтуусу боюнча, сен жаш кезиңде үнүң жаш болот. Ошон үчүн съемка кылып ал. Жаш кезиңде үнүң жаш болот, ошондо ырларыңды жаздырып кал. Жаздырып коюп кой. Кийин үнүң, сен жашың улам барган сайын, чоңойгон сайын үнүң да башкача, каргылданып башкача болуп чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн жаш кезиңде үнүңдү жаздырып кой деген сөзү эч эсимен кетпейт да. Ошон үчүн агайымдын сөзүн дагы колдоном дагы, ошол жаш кезде концерттерди берип алганга аракет кылам. Анан ошо концертиңизде шакирттериңиз менен чыктыңыз, анан ошол устат шакирт деп илгертеден келе жаткан нерсе да. Анан ошол шакирттер менен иштешүү сиз үчүн оңойбу? Шакирттер менен иштеш өзү негизи бала кездеги кыял экен да бул. Бала кездеги мен кичинекей менен эле баягы мугалимдикти бала кез менен эле өзүм эңсеп алыптырмын. Доскага мен бир тууган инилеримди доскага жаздыртып, мен аларга тетрадька дневник кылып, журнал кылып, баа коюп, үйдү жыйнатып, баа коюп, тамак жасаганга жардам суратып, баа коюп, үй жыйнашып, тигини кылып бер, муну кылып бер. Мугалимдик ошол нерсени бала кезден эле мен уже калыптандырып алыптырмын да. Экөө бирдейинен кетет да. Мен де жаш кезимен ошол агайымдын дагы, агайларымдын дагы бардыгы ар биринин ошол Исмаилов Текенбай агайдан кыяктан бүттүм, Полотов агайдан комуз менен ырдын ыкмасын үйрөндүм. Шүгүр агайым дагы көп жашасын деп агайымага да дайым ден соолук тилеп өмүр тилейм. Агайларымачы учурдан пайдаланып дагы ушул рахмат айткым келет мен агайларыма. Ошто иштеген раматтылык болуп кетти. Фахридин Баяков агайдан сабак алып калганмын. Шүгүрдө бардыгына шүгүр айтам. Баягы агайларыма, мугалимдериме, мектептен окуткан мугалимдерге рахмат айтам. Ушундай жакшы эрежеге жеткирген ата энеме рахмат айтам. Ар дайым адам өзү негизи ушундай ыраазычылык, ыраазы болуп жүрүш керек экен да. Ыраазымын ушул нерсеге, мен дүйнөгө келгениме ыраазымын, ушундай эрежеге жеткиргениме ыраазымын, ушундай билим алганыма ыраазымын, дүйнөсүнүн көргөнүмө ыраазымын деп шүгүрчүлүк келтирип, рахмат айтып жүрүш керек экен да. Ошондо бардыгы жакшы болот экен да. Психологда болуп койдум. Сизден өзүңүздүн жүрөгүңүздөн орун алган концерттердин бири болду. Ооба, шүгүр. Ошо баары жакшы болду да, шүгүр. Рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Фарида Өмүрзакова эжекебизден жагымдуу чыгарма болсун анда.
Мынакей эжеке, клип абдан сонун болуптур. Ушул клип жөнүндө кенен баарлашалыкчы. Ушул клипти тартыш үчүн канча деген эмгек, канча деген каражат кетет, Анан көп эле айтат го, бул ырчылар көбүнчө тойдо жүрүшөт, тойдо тапкан, булар байып кетти, тойдо жүрүшүп депчи. Анан сиз дагы ошол тапкан, болгон тапканыңыздын баарын ушундай өзүңүз чыгармачылыкка жумшайсызбы, же спонсорлор барбы сизде? Сизди колдоп турган? Мен өзүмө өзүм спонсормун. Эми шүгүр, жакындар бар, дос жарлар бар, жердештер бар дегендей учурдан пайдаланып бардыгына рахмат айтам мен. Концертиме келип колдоо кылышат. Ошол эле бир туугандарым колдоо кылат, мисалы үчүн. Баягы айтып коюш оңой да. Кээ бирлер айтышат да, келип туруп эле тиги $100 алышат, сразу ырдап туруп, 2 ырдап туруп кетип калышат, же болбосо келип туруп эле $5 алышат, ырдап туруп кетип. Оңой, силердин жашооңор оңой деп айтышат да. Ошонун артында оңойго жетиш үчүн биринчи бизде инструментовка бар. Инструментовканы ошол оркестр жасайт, мисалы үчүн. Профессиональный деңгээлде айтып атам да, эми инструментовка. Эстрадалык вариантты өзүнчө жасайт. Инструментовканы өзүнчө, мисалы үчүн оркестрда мен элементарный, мисалы үчүн, бир өзүбүздүн доорду запись кыла турган болсом, ар бир комуз, 3 комуз отурабы, 4 комуз отурабы, ар бирин бирден запись кылат. Кыякты өзүнчө запись кылат, комузду өзүнчө, бас комузду өзүнчө, виолончель болсо, виолончельди өзүнчө, 20 музыкант болобу, 20-сын тең запись кылат. Аны запись кылып туруп, анын тыйын бересиң. Аранжировка жасасаң, анын тыйын бересиң $500 бир ырды иштеп чыгыш үчүн $500 кетеби, $1000 кетеби. Ошонун тыйынын тойлорго, жакшылыктарга барып чогултабыз биз. Биздин эмгегибиз ошол. Кайра эле чыгармачылыкка жумшайбыз. Кайра эле чыгармачылыкка жумшайбыз. Анан кайра жаңы чыгарыш үчүн кайра дагы тыпылдап чуркаш керек болот. Иштеш керек. Ооба. Бул нерсенин баардыгы эле биле беришпейт да. Музыканттар билет, ырчылар билет. Анан айтып калдыңыз, сиз оркестрда иштейм деп, канча жылдан бери сизди билебиз, оркестрда иштейсиз. Анан ушул оркестрда иштеп, акча тапканыңыз сизге көбүрөөк пайда келтиреби, же комуз менен кол ойнотуп иштегениңиз көбүрөөк сизге жашооңузда пайда келтиреби? Негизин айтканда, баягы мындай өзүнчө болуп деле чыгып кетсең болчу да. Туз оор деп коебу? Бир жерде отуруп, баягы дайым иштеп, чыга албай эле иштеген жериң баягы бир туугандай болуп калат экенсиң дагы, чыга албай калат экенсиң да, оркестрдан чыга албай. Мен как будто ошол тиги өзүмдүн оркестрыман кетип кала турган болсом, жашоо токтоп кала тургандай сезилет магачы. Ошон үчүн мизерный акча болсо дагы мен ошол жерде иштегим келет. Баары бир ошон үчүн кете албайм мен. Башка жактан эми майонез аз болсо дагы ошол жерде иштей бересиз. Ооба. Ошентип келатам, мына 36 жыл болду. 36 жылдан бери оркестрде иштейсиз. Ошол 12-13 жыл биз Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда 13 жыл түптөгөм мен ошол жерден. Жолболду Алыбаев, мисалы үчүн, Садыр Жумашев эл артист. Мына оперный театрда иштеп жүрбөйбү агай? Ошол киши баарыбыз чогуу иштегенбиз. Ал эл артисттигин алды. Мисалы үчүн, менмин деп дүйнө жүзүнө кыдырып концерт берип жүрбөйбү? Жолболду Алыбаев агай, Шахрат Алипова, мисалы үчүн да, элге таанымал. Шүгүр ушунчалык билим алып, окутуп, чокутуп, билим берип, бизди ушундай эрезеге жеткирген атам, апама рахмат айтам. Рахмат. Мына телекөрүүчүлөр, ырчылардын баары эле тойго барып байып кетти дебеңиздер. Кайрадан эле сиздерге жагымдуу чыгарма аткарыш үчүн кайрадан эле чыгармага жумшайт экенбиз. Ооба. Тактап алдык, Анда эмесе сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Сөзсүз түрдө. Бул чыгарманы доор ансамбль менен эстрадалык вариант, эстрадалык фольклордук жана эстрадалык вариантта да иштеп чыккан элем. Кийинки мезгилде башкача вариантта дагы доор менен иштеп чыктым. Азыр эми комуз менен ырдап көрөйүн. Сөзү Токтосун Тыныбеков атабыздыкы, ону Рыспай Абдыкадыров атабыздыкы.
жарабайт жаным тарыныч, жанашчы келип жаныма, жазылсын күткөн сагыныч. Жанашчы келип жаныма, жазылсын күткөн сагыныч, жазылсын күткөн сагыныч. Деген Алтындай болгон өңүңүз өчпөсүн эжеке. Рахмат. Убакыт учкан куш экен. Билинбей сырдашуубуз дагы аягына келип жетти эжеке. Чоң рахмат. Эркин микрофон берелик. Бүтүндөй кыргыз элиме аманчылык тилейм. Кыргыз элимде, жеримде тынччылык болсун. Тынччылык болсо анан ыр болот. Тынччылык болсо анан нам болот. Ар бир кыргыздын үйүндө, ар бир элимдин үйүндө аманчылык болуп, ден соолукта болуп, көп жашашсын. Анан үйүндө жалаң музыка жаңылып турсын. Анан ошондой эле силер ушул үйүңөрдө ишиңер алдыга жыла берсин. Ишиңерден ийгилик ар дайым эфириңер тунук болсун. Ишиңерде ийгилик болсун силерге да. Чоң чармачылык ийгилик болсун. Алтындай үнүңүз өспөй дагы деле болсо кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат. Колуңуздан комузуңуз түшпөсүн. 36 жыл элибизге кызмат кылып келген болсоңуз, мындан дагы канча жыл болсун кызмат колдон тажабаңыз. Чоң рахмат. Сизге дагы рахмат. Ийгиликтерди кааламакчыбыз. Телекөрүүчүлөр, мынакей билинбей убакыт келип жетти. Фарида эжекебиздин 36 жылдан берки эмгегин сиздерге жеткире алдык деген ойдобуз. Сиздер менен коштошпойбуз. Аман болуңуздар.